Сел тосмо Кара Дарыя айыл аймагынын Чаңгыр Таш айылынын күрүч завод участкасына салынууда. Бул жерде мурда эски тосмо болгон. Каттуу келген суу агымы аны бузуп жок кылган. Мындан улам учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жардамы аркылуу курулуш иштери колго алынды. Аталган сел тосмо пайдаланууга берилсе, 50ден ашуун кожолук жана 3 социалдык объект сел кооптулугунан корголот. Учурда сел тосмонун курулуш иштери жүрүп атат. Аталган курулушка биздин министрлик тарабынан 3 техника тартылган. Ошондой эле курулуш материалдар жагынан 25 тонна цемент, 3 тоннадан ашуун арматура бөлүм берилген. Сел тосмонун курулушу биздин кызматкерлер тарабынан анын сапатына көзөмөл жүргүзүлөт. Аталган айыл аймакта жалпы 13 сел тосмо бар. Алардын ичинен 3-өө жарактан чыккан. Ушул тапта алардын бири өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан оңдоодон өткөрүлүп бетондолгон. Бүгүнкү күндө биз жергиликтүү бийлик, жергиликтүү калк менен кошо биргеликте ушул бетондоо иштерин жүргүзүп, сел тосмобузду бекемдөө иштерин аткарып атабыз. 2021-жылкы чоң селден ушул Кара Дарыя аймагынын Чаңгыр Таш айылында нефтепром участкасында болгон. Бул ошол чоң участок, калк жашаага ашкан жер. Бүгүнкү күндө ошол селден жабыркаган тургундардын дагы 8 үй бүлөгө мамлекет тарабынан жаңы үйлөр курулуп берди. Бүгүнкү күндө ошол жаңы үйлөргө көчүрүлүп, ошол жерлерде жашап атат. Айыл жашоочулары жамгыр жааган сайын санаага батып, түн уйкулары бөлүнчү. Эми жергиликтүү калк тосмонун бетондолуп, зым токулмалар менен бекемделгенине кубанып турат. Айыл эли ар жылы сел каптап, үйлөр бузулуп, агыры жоголту эле. Ушу башталгандан бери бизде кубаныч. Көңүлдө тынччылык, Кудайга шүгүр. Ушу бүтүп калса жакшы болуп, кылымдар турса, ылдыйдагы эл журт аман болуп, эсен болуп, агырытын эгип, малын багып, тынч болот деп сүйүнүп турабыз, Кудайга шүгүр. Жалал Абад облусунун аймагында кооптуу деп табылган жалпы 67 объектиде иш жасоо планга киргизилген болсо, учурда алардын 56-сында жумуш толугу менен аяктады. Ильяс Турдубай уулу, Баяман Тургуналиев, Ало То 24, Жалал Абад облусу.